Bardığınızdan öz rayonunuzlardagi oorukanalarni şu yetişmegen darıgerlerine kamsızlık kıladi. Bирок tüleke karşı berilgen kapsamalar atkarmagandыктан бүгүнкү күндө ушундай иш-чараны өткөрүп атабыз. Ош облусунда калкка сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүдө кадр маселеси көйгөй жаратып келет. Учурда аймакта саламаттыкты сактоо мекемелерине 104 дарыгер жетишсиз. Алардын ичинен көпчүлүгү үй бүлөлүк дарыгерлер жана кууш адистердин тартыштыгы жогору. Бул тууралуу ординаторлор үчүн бош орундар жарманкесинде маалымдалды. Жетишсиз кадрлар дале болсо ушул үй бүлөлүк дарыгерлер жана кууш адистерден акушер-гинеколог, жаш балдар дарыгери, жугуштуу оорулар дарыгери, тери оорулар дарыгери, негизинен ушулар анан мындай реаниматолог, анестезиолог дегендейчи баягындай операцияда жана оор абалда бейтаптар келгенде кечиктирилгис медициналык жардам берүүдө ушул дарыгерлердин жетишсиздиги байкалууда. Кадр жетишсиздиги алыскы райондордо негизги көйгөй. Жыл сайын бүтүп жаткан жүздөгөн адистердин көпчүлүгү шаардагы саламаттыкты сактоо мекемелеринде иштөөнү каалашат. Буга борборлордо медициналык бардык шарттардын түзүлгөнүн эске алып, элет жериндеги мекемелерге жетиштүү көңүл бурулбаганы, турак жай жана айлык маянанын аздыгы тоскоолдук жаратат. Региондордо, тоолуу аймактарда айлык маянасы көп эле болот деп. Азыр, например, мисалга мени шаарда иштегеним 10 000 болсо, регионго барсам 15 000 болот экен да. Бирок мен узкий специальностьм боюнча ал үй бүлөлүк дарыгерлердики 15 000 экен. Узкийлердики андай бийик эмес да. Где-то 10 000 эле болуп калат да. Ошондо разница эч кандай болбой калат да. Мен өзү даже регионго барсам, өзүмдүн расходумду көтөрө албайт экен да. Жакшы мүмкүнчүлүктөрдү шарт эле эмес, бул баягы дагы дополнительно бонусный эмелерди дагы түзүп берсе, баягы калктын ден соолугу ошол эле убакта чың болот эле деп, жакшы баягы салым кошот эле деп ойлойм да. Мен өзүмө караганда, мен толуу райондордо же мындай эле райондордо деле иштегени кызыгуум кайсыл жерде болбойн, бул баягы мыкты врач, мыкты дарыгер болуп, элим үчүн, жерим үчүн кызмат кылсам, ошол мен үчүн маанилүү да. Бүгүнкү иш-чара жаш кадрларды саламаттыкты сактоо мекемелериндеги бош орундарга жумушка тартууну көздөйт. Жарманкеде тиешелүү адистер тарабынан катышуучуларга бош орундар боюнча маалыматтар берилип, суроо жооп иретинде талкуу болду. Көбү ишке орношуп кетет, бирок ишке орношпой калганы жок деп айтсам болот. Көбүнчө башка областтарга, башка региондорго, керек болсо башка өлкөлөргө барып ишке орношуп мыкты врачтар болуп кетип атышат да. Бирок биз ошолорду кантип ошол алыскы райондорго, жакынкы райондорго тартып, аларга кандай мүмкүнчүлүктөрдү беребиз, ошолор боюнча бүгүн мындай бир жакшы талкуу болуп атат деп айтсам болот. Мындай иш-чаралардын жыйынтыгында Ош облусунда дарыгерлердин жетишсиздиги жыл сайын азайып келүүдө. Бул багытта толуу райондордо шарттарды түзүү, турак жай маселесин чечүү, кошумча акча каражаттарды бөлүү каралган. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов жыл аягына чейин кадр маселеси жаралбашы үчүн катуу иш алып барыларын билдирди. Жылдын башында эле мен тапшырма бергенмин. Кудай буйруса, жылдын аягына чейин бардык райондордо, бардык ооруканаларда дарыгерлер толугу менен камсыз болот деген тапшырма берилген. Губернаторубуз Зиядин Исламовичтин тапшырмасы менен, акимибиздин Темирболот Асаналиевичтин колдоосу менен жергиликтүү айыл өкмөт башчылары дагы коммуналдык услугалардын төлөө каражаттарын көбөйтүп атышат. Андан сырткары жер бөлүп берип атышат. Бүгүнкү күнү бизде 12 дарыгер барып иштеп жаткан болсо, алар колдоолорго, ошо жергиликтүү бийликтин тарабынан колдоолоруна өтө ыраазы, алар өздөрү дагы тартып атышаттар да ошо жаш адистерди. Белгилей кетсек, Ош облусунун 1 316 505 калкына 455 дарылоо алдын алуу мекемелери иштейт. Алардын ичине 21 стационардык, 119 үй бүлөлүк дарыгерлер топтору, 296 фельдшердик, акушердик пункттары, 6 ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлору жана 13 башка облустук медициналык мекемелер жардам көрсөтөт. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминджанов, Регион телеканалы, Ош.